Bismillahirrahmanirrahim. Бүткіл алам жаратушысы Аллах Тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, үй бүлесіне, сахабаларына Аллах Тағаланың салауат саламдары болсын. Біздің бүгінгі сабағымыз әл-кәләм. Біз мұрдақы сабақтарымызда ошол хижаи тамғалардан сөздерді құрап алдық. Ошо сөздерді бөлдік, ысым, фейл, харф деп, энчилуатқа, етішке, анан харф бір мүчөгө. Анан фейлдерди дагы биз үчкө бөлүп алганбыз. Фейли мади өткөн чак, фейли музари учур чак же келер чак, анан амыр буйрук деп бөлүп алганбыз. Эми анан дагы ысымды дагы биз бөлүп алганбыз. Ысым музаккар жана муаннаске, мындайча айтканда мужской родко жана женский родко бөлүп алганбыз. Ошондой эле биз ысымды муфрат таснияжам, жекелик түргө, экилик түргө, көптүк түргө бөлүп алдык. Дагы ошол биз ысымды бөлгөнбүз, ошол көптүк түрдөгү ысымдарды биз дагы бөлгөнбүз. Жамыт таксир, жамыт тасхих деп. Жамыт таксир деп ошол муфраттын сүрөтү, жекелик түрдөгү сөздүн сүрөтү бузулуп кетет. Же ошодогу тамгалары азайып калат, же болбосо кошумча болуп кетет. Ал жамыт таксир деп айтат. Мисалы, фадилун, фудала деген сыяктуу болду. Андан кийин жамыт тасхих дедик. Ал жамыт тасхих деген дагы биз экиге бөлүп алганбыз. Жам муаннас салим жана жам музаккар салим деп. Жам муаннас салимди биз акырына вау жана нунду, же болбосо я жана нунду кошуп жасаганбыз. Фадилун, фадилуна, фадилина деп. Жам муаннас салимди болсо аягына алифтени коюп жасаганбыз. Фадилатун болсо фадилатун деп жасаганбыз. Эми бүгүнкү сабагыбызда болсо биз ошол сөздөрдөн эмне кылат экенбиз? Сүйлөм курашты үйрөнөбүз. Ошол сүйлөм куралганда кайсы сөздөрдөн кураса болот? Тамга дегенде бул мүчө болуп аткан, андан өзүнчө бир маани чыкпайт. Бир ысымга же тамга фейлге кошулганда, этишке кошулганда гана маани чыгып аткан. Эми ошолордон биз мындайча айтканда ысым, фейл, харфтан эмне кылабыз? Биз сүйлөмдөрдү курашты үйрөнөбүз. Ал-калам сүйлөм деп айтылат. Аминал калимати татараккабул жумалул муфидату, сөздөрдөн пайдалуу бир сүйлөмдөр куралат. Эми муфида дегендигин башында түшүндүрүп коелук. Бул пайда берүүчү, пайдалуу деп айтабыз. Анткени биз сүйлөгөндө бир сүйлөмдү сүйлөсөк, уккан адам толук бир пайда ала турган болсо, ошондой эле биз сүйлөгөнүбүздө, ошол сүйлөгөн сүйлөмүбүз менен биз ага максатыбызды толук жеткире алган болсок, бул пайдалуу сүйлөм деп айтылат. Вахиял мусаммату ал-калам, эми ушуну калам деп аталат экен араб тилинде. Ида алимна анна фима сабака анна жамиал калимати ла тахруджу ан саласати анваин. Өткөн сабактарда биз билгенбиз, сөздөрдүн бардыгы 3 түрдөн чыгып кетпейт. Биз бөлүп алганбыз. Хижаи тамгалардын сөздү курадык дагы, ошо сөзүбүз эмне дегенбиз? Фейл болот дедик, ысым болот дедик, жана харф болот дегенбиз. Аминал вадихи анна фахмал муради ла якуну би калиматин вахидатин ли адами кифаятиха. Эми ачык айкын эле максатты түшүнүштүк бир сөз менен болбойт. Неге десе, ли адами кифаятиха, ошо бир сөз жетиштүү болбогондугу үчүн. Бир эле сөздү айтып койсо биз толук түшүнө албай калабыз да. Балла будда ли хусули залика мин калиматайни фа аксара хатта якуна ма наталаффазу бихи муфидан фаидатан ю'тадду биха. Балким ошол максатты түшүнүш пайда болуш үчүн, ошо максатты түшүнүштүк үчүн не керек экен? 2 сөздөн куралган болуш керек экен, же фактар же көбүрөөк 3, 4, 5 сөздөн куралган болуш керек экен. Хатта якуна наталаффазу бихи, биз сүйлөй турган сөзүбүз пайдалуу деп санала турган, бизге бир пайда бере турган, максатыбызга жеткире турган бир сүйлөм болуштугу үчүн. Хатта ма наталаффазу бихи, биз сүйлөй турган нерсе муфидан фаидатан, бир пайданы билдирүүчү болуштугу үчүн. Ю'тадду биха, ошо пайда деп максатыга жетти десек дагы болот, же пайдалуу деп саналган пайданы бизге билдириштиги үчүн 2 же андан көбүрөөк сөздөн куралган болушу керек экен. Фал жумлатул мураккабату мин калиматайни фа аксара бихайсу туфидул фаидатал максудата юқалу лаха каламун наху ал-илму нафиун вал жахлу даррун. 2 сөздөн фа аксара жана көбүрөөктөн куралган сүйлөмүбүз ал
maksat etilgen, biz көздөгөн пайданы билдиреткен эми. Biz emne dep aytышыбыз керек, эмнени жеткиришибиз керек, ошо нерсени бизге толук түшүндүрөт. Ошо толук түшүндүргөн сүйлөмүбүз эки жагынан көбүрөөк сөздөн куралган болуш керек экен. Ошого калам, сүйлөм деп айтылат. Мисалы, ал-илму нафиун, илим пайда берүүчү. Biz толук будан не кылдык? Пайданы, ошол сөздү, демек илим адамга пайда берүүчү экендигини биз биле алдык да. Вал жахлу даррун, билимсиздик бул зыян берүүчү. Дегенде дагы бул эки сөздөн куралып атат. Мынеке вала иштарат фил калам аякуна мураккабан мин ал-анва'i саласати из قد يتركب من اسمين فقط نحو علي مقبل أو فعل واسم نحو فاض نهر. Бирок мына сүйлөмүбүздө, биз сүйлөй турган сүйлөмүбүздө шарт эмес экен. Үч түрүдөн, сөздүн үч түрүдөн куралган болуштугу шарт эмес биздин сүйлөп аткан сүйлөмүбүздө. Биз сүйлөгөн сүйлөмдө мындайча айтканда, ысым дагы, фейл дагы, харф дагы болуш керек деген нерседен биз алыста болушубуз керек экен. Анткени кээ бирде эки ысымдан эле сүйлөмүбүз куралып калышы мүмкүн. Мисалы, алиюн мукбилун, али келүүчү. Бул жерде али деген ысым болуп атат, мукбилун дагы ысым болуп атат. Ау фи'лин васмин же фейл жана ысымдан эле куралып калышы дагы мүмкүн экен биздин сүйлөмүбүз. Наху фаада нахрун, дарыя толуп ташты, дарыя көбөйдү деген мааниде билдирип атат. Ва юқалу лил жумлати фи'лиятун васмиятун. Эми ошо сүйлөмгө мындайча айтканда биз сөздөрдөн курап алган сүйлөмүбүзгө араб тилинде фе'ли сүйлөм, этиштүү сүйлөм же болбосо энчилүү сүйлөм деп айтылат экен. Исми, жумла исмия, жумла фи'лия деп айтылат. Ошо жумла фи'лия этиштүү сүйлөм дейбиз. Жумла исмия деп энчилүү ат менен башталган сүйлөм деп айтылат да, кыргыз тилинде ошондой болот го. Инкана садруха фи'лан, эгерде сүйлөмдүн башы фейл менен башталган болсо, жумла фи'лия, этиштүү сүйлөм деп айтабыз ошондо. Мисалы, хадарал муаллиму, мугалим келди. Мына биздин сүйлөмүбүз бул жерде этиш менен башталып атат, фейл менен. Хадара деген бул фе'ли мади болуп атат. Мугалим келди. Ва яхдуру назиру, назир текшерүүчү, кароочу, байкоочу келет же келип жатат. Бул жерде дагы келер чакка же учур чакты билдирип атат. Мына харф музараттын белгиси болуп атат. Бул жерде эки сүйлөмүбүздүн фейл менен башталып аткандыгы. Бул да биринчи мисалда мади менен, экинчиде музари менен башталгандыгы үчүн буга биз жумла фи'лия деп айтабыз. Мындайча айтканда этиштүү сүйлөм деп айтабыз. Этиш менен башталган сүйлөм да. Экинчиси исмия болду. Инкана садруха исман, сүйлөмдүн башы ысым менен болгон болсо, буну жумла исмия деп айтылат экен. Мисалы, ал-устаду вaqifun, устаз туруучу. Же болбосо ал-устазу жаа, ал-устазу вaqafa десек, мына сүйлөмүбүз ал-устазу вaqifun, ал-устазу вaqafa, ал-устазу жаа деген сүйлөмүбүз мисалы ысым менен башталып атат. Ал-устаз деген ысым да энчилүү ат болуп атат. Ва надыру ифаттишу, байкоочу, текшерүүчү, текшерип жатат дегенде, буда дагы надыр не болуп атат, ысым менен башталып атат бул сүйлөмүбүз. Ошого буну биз эмне дейт экенбиз? Жумла исмия деп айтат экенбиз. Көнүгүүлөр. Маллази ятараккабу минал калимати. Суроо. Сөздөрдөн эмне нерсе куралат? Биз өттүк сабакта сөздөрдөн куралат экен ал-жумлатул муфида, бир пайда берүүчү жумла. Аны биз калам, сүйлөм деп атап койдук. Хал ялзаму анна кулла каламин яштамилу ала фи'лин васмин ва харфин. Эми сүйлөмдүн баары эле фейл жана ысым жана харфти өз ичиге камтыган болушу керекпи деген суроо болуп атат. Демек биз сүйлөй турган сүйлөмүбүздө фейл дагы, ысым дагы, харф дагы болушу зарылбы деген суроо болду. Жок, зарыл эмес, ла иштарату, шарт эмес. Анткени сүйлөгөнүбүздө ысым эки ысымдан куралышы мүмкүн экен, же бир фейл, бир ысымдан куралышы мүмкүн, же ысым, фейл, харфтен куралышы мүмкүн. Кем калиматин фи кулли жумлати мин хадихил жумали, бул сүйлөмдөрдөн ар бир сүйлөмүндө канча сөз бар дейт. Канча сөз бар дейт. Ал камару асхару минал арди. Ай жерден кичирээк. Ай ысым болду. Кайталоо кылабыз. Асхар ысым болду, мин харф болду, арыс ысым болду. 1, 2, 3, 4
Бұл сөйлеміміз 4 сөзден құралып отады. Ва шамсу акбару миннал иснайни. Күн экөөдөн тең, айдан да, жерден да чоңураак. Бұл жерден вауды қоша тұрған болсақ, атыф қалып тұрып. Бір, бұл харф, ысым, харф, ысым. 1, 2, 3, 4, 5 сөзден құралып отады. Фиттаани ассаламату. Саламатшылық, бұл фиттаани деген шашылбастықта. Шашылбастықта саламатшылық. Бұнда фи харф болтады, таанни ысым болтады, ассалам ысым болтады. Бұл сөйлеміміз, демек ашықпастық, бұл саламатшылық, бұл шашпастықта, ашықпастықта деп айтып отады. Бұл жерде 3 сөзден құралып отады сөйлеміміз. Ва фил ажалати аннадама. Бұл арман, өкініш, бұл шашқандықта дейді. Шашып қой бірішті қылып, анан артынан өкініп, арман қылып қалауыз ба. Бұл жерде вауды қоша тұрған болсақ, 1, 2, 3, 4 сөзден құралып отады. Бұдан вау менен фи харф болтады, ажала ысым, аннадам ысым болды. Бистабати ясилул инсану илал мақсуди. Бекемдүүлүк менен, бекем туруу менен инсан мақсатына жетеді. Инсан мақсатына бекем туруу менен жетеді деген мағына болды. Демек, қайсы бір мақсат қойған болсаңыз, ошо мақсатыңызға жетемін десеңіз, анда сіз бекем тұрышыңыз керек екен, ошол жете тұрған мақсатыңызда. Би харф болтады, сабат ысым, фейл, мудари аламаты болтады, я инсан ысым, иля харф, мақсуд ысым. Эми санайбыз. 1, б, сабат 2, 3, 4, 5, 6 сөзден құралған сөйлем болды. Аййинил муфрада вал мусанна ва анваал жамъ фил ибарат латия. Келерки сөйлемдердегі муфратты, мусанна жекелік түріні, екілік түріні жана жамдын түрлөрүнү. Жамды біз бөліп алғанбыз, жамыт таксир, жамыт тасқиқ. Жамыт тасқиқты дағы бөліп алғанбыз, жамы музаккар салым, жамы онна салым дегендей. Бирра валидайка. Вас'a фима ярфау шуунахума. ويجلب أفراحهما ويذهب أحزانهما. Ата энеңе жақшылық қылғын. Жана өкөөнүн абалыны көтөрө турган, сүйүнүчүнү алып келе турган, капалыгыны кетире турган нерселерге аракет кыл дейт. Бұл жерде өтө бизге да пайдалуу сүйлөмдөр болуп атат. Бирра валидайк. Мен дедим муфрат, мусанна, анбаал жамды дайында деп атат. Бұл жерде бирра эми фейл амыр болуп атат. Бизге фейлдер, этиштер зарыл эмес. Бизге валидайк тасния келип атат. Экилик, ата эне. Валидайк, валидайни деп өзү. Вас'афима ярфау шуунахума. Шуун дегенде бұл шаънунун көпчүлүк түрү келип атат. Бұл жам болуп атат, жамдын жамы таксириге түшөт. Шаънун шуунун. Ваяджлубу афраха. Афраха. Өкөөнүн сүйүнүчүнү, курсанчылыгыны. Афрах, фарах муфрат болот. Афрах жам келип атат, жамы таксир болду. Юзхибу ахзанахум. Өкөөнүн капалыгыны. Хузнун ахзанун. Бұл хузн муфрат болса ахзан жам келип атат, жамдын жамы таксири болуп атат. Ва инна мин адамил курбат индаллахи мусаадатал ажизина ва биррал му'визин. Акыйкатта, албетте, Алланын алдындагы эң бир чоң жакын болуштук, Алланын алды эң чоң бир жакшы, улуу бир жакындыктардан болот экен. Алсыз адамдарга жардам бериштик, жана алсыз адамдарга жақшылық қылыштық. Демек, Алланың алдында біз Аллаға жақын инсандардан болуыз десек, бізден ушул алсыз адамдарға жардам беріп, алсыз адамдарға жақшылық қылсақ, иншаллах Алланың алдында бір жақын инсандардан болуыз. Бұл жерде бізге керек бола турган курбат. Курбатун алифте менен жам болуп, жам муаннас салим. Ажизин, ажизун муфрады болот. Я менен келтат, яның музафин илайх болгондугу үчүн жарап алынды да. Ажизун, ажизина. Жана му'визина бул дагы жамы тасхих болуп атат. Жамы тасхихтен жам музаккар салымына түшүп жатат. Ушуну менен биздин 4-сабагыбыз дагы аяктады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.